Bir адамдан bir китеп долбоорунун демилгечилери жана ыктыярчылары Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков менен жолугушту. Анда буга чейин аткарылган иштер жөнүндө сөз болуп, алдыда ишке ашыра турчу максаттар аныкталды. Элди китеп окууга үндөгөн долбоор кыска убакыт аралыгында чоң ийгиликтерге жетишкендиги талашсыз. Кудай буйрса бул башы бар, аягы жок долбоор да. Эсептен дегенде кээ бир проектлер бар, мисалы Россиянын КВН деген оюну канча жылдан бери келатат. Бул болсо абдан перспективалуу, анткени элдин руханий, анан интеллектуалдык дараметин көрүнгөсүн байытуудагы өтө маанилүү долбоор. Биз эми азыр кээде сотка менен дос болуп атабыз, кээде бир оюндар менен дос болуп атабыз, кээде туура эмес инсандар менен дос болуп атабыз. Бул долбоордун максаты адам менен китепти дос кылуу. Китеп менен дос болсоң, китеп сага бүт жакшы сыпаттарды берет. Ичинде анын сөз байлык бар, накыл бар, акыл бар дегендей, насаат бар. Аталган долбоорго бир адам бир же мүмкүнчүлүгүнө жараша андан көп китеп берип өз салымын кошо алган. Чогулган китептерди уюштуруучулар белгиленген аймакка салтанаттуу түрдө кайтарымсыз негизде тапшырып келишкен. Саамалыктын арты менен өлкөдөгү 100гө жакын китепкана жаңы китептер менен толукталган. Азыр дагы мындай китептер Кыргызстанда саналуу эле да, мындай кара келгендечи, жалпы адамды кызыктырып тарта турганчы. Эми басылып чыгып атат, басмаканалар жандана баштады. Эми ошого Кудай буйрса жакшы пландар бекитип атабыз. Анан өтө көп пландарды баягы айта бериш кажет эмес, качан ишке ашырганда анан буйрса көп болсун. Жалпы жолун алып карай келген албетте маселе бар, көйгөйлөр бар дегендей. Анан бирок жакшы жагына чуркай берсек, уланта берсек, буйрса жакшы болот. Долбоордун ийгиликтүү болушуна салым кошкон ыктыярчылар министр менен жолугушууда түрдүү сунуштарын айтышты. Маселен, китепканаларды китеп менен гана камсыздап койбостон, ал жерде окурмандар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Ошондой эле китеп сүйүүчүлөр арасында сынактарды уюштуруп, автоунаа сыяктуу баалуу белектерди тапшыруу каралууда. Акыл жаштан асыл таштан деп кой, жаштардын ойлору, пикирлери, идеялары өтө баалуу. Ошонун негизинде азыр бир тариздеп, пландап алып туруп анан дагы ишти күчөтөлү деген ой бар да. Балким качан бир технологиялык державага айланабыз билбейм, качан бир аскерий державага айланабыз билбейм, бирок биз адеп державасы болушубуз керек да. Китепкө жан дүйнөсү бай, сөзгө бай, бир кызыктуу эл болсок деген ниет болуп атат да. Ошон үчүн ушул долбоорду дагы улантабыз. Жаштарга Кудай күч кубат берсин. Өтө кубанганым ушул болду. Бул долбоор КМШнын алкагында бааланып, жылдын мыкты дебюту деген сыйлыкты алды. Бул өтө чоң сыймык. Айта кетсек, китеп окууну даңазалаган долбоорду Маданият министрлиги колдоого алып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жаштар борборлору менен бирге ишке ашып келет. Республика боюнча 1000ден ашык китепкана бар. Аталган долбоор болсо, ошол китепканаларды жандандырып, окурмандардын санын арттырууну бутага алган. Автандил Бактыбеков, Самат Асанбай уулу, СТВ.